Бийликке киргенден кийин Наполеон сырткы душмандардын дагы эле коркунуч туудуруп жатканын көрөт. Австриялыктар Италияны кайрадан басып алышкан эле. Наполеон аларды күтүлбөгөн жерден соккуруу үчүн Альп тоолорунун эң бийик жана өтүүгө мүмкүн эмес делген улуу Сен-Бернар ашуусун тандап, тобокелдик жасайт. Аскерлер замбиректерди казылган жыгачтарга салып, колдору менен кардын үстүнөн сүйрөп өтүшөт. Наполеон өзү эшекке минип, аскерлердин арасында жүрүп, алардын духун көтөрөт. Ал табияттын катаалдыгын өзүнүн эрки менен жеңип, Италиянын түздүктөрүнө күтүлбөгөн жерден түшүүнү чечет. Бул жүрүш аны дүйнөлүк деңгээлдеги залкар кол башчы катары дагы бир ирет тастыктайт. Италиянын Маренго талаасында Наполеон австриялыктардын чоң армиясына туш келет. Согуштун башында ал жеңилип жатканын, аскерлери артка чегинип, душман жеңишти майрамдап жатканын көрөт. Бирок Наполеон үмүтүн үзбөй, резервдеги генерал Дезенин дивизиясын күтүү менен стратегиялык маневр жасайт. Дезе согуш таласына жетип келип, бир согуш жеңилди, бирок экинчисин жеңүүгө убакыт бар деп чабуулга өтөт. Наполеон бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бүтүндөй армиясын алдыга айдайт. Саат сайын өзгөргөн согуштун тагдыры француздардын пайдасына чечилет. Бул жеңиш менен Наполеон Италияны кайрадан өзүнө кайтарып, Париждеги бийлигин бекемдейт. Наполеон согуш таласында гана эмес, тынчтык жашоодо да улуу иштерди жасоо керектигин көрөт. Ал Франциянын башламан мыйзамдарын иретке келтирип, заманбап дүйнөнүн пайдубалы болгон граждандык кодексти жаратат. Бул мыйзамда ал адамдардын мыйзам алдындагы теңдигин, дин тутуу эркиндигин жана жеке менчик укугун бекитет. Ал менин 40 салгылашуумдагы жеңишимди бир эле Ватерлоо өчүрүп салышы мүмкүн, бирок менин кодексим түбөлүк жашайт деп айткан. Наполеон эски феодалдык тартипти талкалап, жаңы Европанын юридикалык негизин түзөт. Бул кодекс бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн өлкөлөрдүн мыйзамдарына негиз болуп келет. Революция учурунда Франциядагы католик чиркөөсү менен мамлекеттин ортосундагы байланыш үзүлүп, элдин ичинде нааразычылыктар күчөгөнүн Наполеон көрөт. Ал динди элди башкаруунун жана тынчтык орнотуунун маанилүү куралы катары баалап, Рим папасы Пий 7 менен конкордат келишимин жасайт. Бул келишим менен ал католик динин француздардын көпчүлүгүнүн дини катары таанып, бирок чиркөөнү мамлекеттин көзөмөлүнө алат. Наполеон диний чыр-чатактарды токтотуп, коомдун биримдигин калыбына келтирет. Ал динге өзү ишенбесе да, анын саясий күчүн өз кызыкчылыгына колдоно билген гений катары тарыхта калат. Наполеон адамдарды шыктандыруу үчүн жөн эле акча эмес, атак даңк жана сый-урмат керектигин көрөт. Ал Франциянын эң жогорку сыйлыгы Ардактуу легион орденин түзүү боюнча чечим жасайт. Кээ бир саясатчылар бул сыйлыкты баланын оюнчугу деп аташканда, Наполеон адамдарды дал ушундай оюнчуктар менен башкарышат деп жооп берет. Ал эрдиги жана кызматы менен айырмаланган аскерлерди жана жарандарды сыйлап, өзүнө берилген жаңы элитаны түзөт. Бул кадам армиянын жана элдин Наполеонго болгон берилгендигин болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүп, аны өлкөнүн атасына айлантат. Маренгодогу жеңиштен жана ички реформалардан кийин Наполеондун атак даңкы туу чокусуна жетет. Ал элдин аны чексиз сүйөрүн жана бийликте калышын кааларын көрөт. 1802 жылы ал элдик референдум өткөрүп, Франциянын 3 миллиондон ашык жараны ага ооба деп добуш берет. Бул иш жүзүндө монархиянын кайтып бериши эле, бирок Наполеон муну элдин эрки катары көрсөтөт. Ал республиканын кабыгында жашырылган абсолюттук бийликти орнотот. Эми анын алдында бир гана максат калат: республиканы биротоло токтотуп, империяга айлантуу. Наполеон өзүнүн бийлигин бекемдөө жана Европанын башка монархтары менен тең тайлашуу үчүн император наамын алуу керектигин көрөт. 1804 жылдын 2 декабрында Париждин Нотр-Дам соборунда салтанаттуу таажы кийгизүү азем өтөт. Ал Рим папасын Римден атайын чакыртып, бирок баары күткөндөй папанын колунан эмес, таажыны өз колу менен алып башына кийүүнү жасайт. Бул менен ал өзүнүн бийлиги эч кимден, атүгүл Кудайдын өкүлүнөн да көз каранды эмес экенин дүйнөгө далилдейт. Ал жөнөкөй корсикалык жигиттен бүтүндөй Франциянын императоруна айланат. Бул күн Наполеондун жашоосундагы эң бийик чоку жана жаны кандуу согуштардын башталышы эле. Наполеон император болгондон кийин анын эң башкы душманы Британия экенин көрөт. Ал Англияны басып алуу үчүн Ла-Манш кысыгында эбегейсиз зор флот чогултуп, стратегиялык план жасайт. Бирок Трафальгар тумшугунда англис адмиралы Нельсон француз-испан флотун палкалап салат. Наполеон деңизде Британияны жеңүү мүмкүн эмес экенин жана анын десанттык планы ишке ашпай калганын түшүнөт. Бул жеңилүүдөн кийин ал кургактыктагы согуштарга гана басым жасоону чечет. Наполеон деңизди алдырса да, бүтүндөй Европа континентин өзүнө багындырууну көздөгөн темирдей катуу эрктүү кол башчы болот.
Бул окуя анын Британияга каршы континенталдык блокада саясатын жүргүзүүсүнө негизги себеп болот. Австрия жана Россиянын армиялары биригип Наполеонго каршы чыгат. 1805 жылдын 2 декабрында Наполеондун император болгондугунун 1 жылдыгында Аустерлистин жанында тарыхый салгылашуу башталат. Наполеон душманды алдоо үчүн өзүнүн оң канатын атайлап алсыздатып тузак жасайт. Орус императору Александр I бул тузакка түшүп, борбордук күчтөрүн жылдырганда Наполеон чечүүчү соккун урат. Күн тумандын арасынан жаркырап чыгып, француз аскерлеринин жеңишин жарыялагандай болот. Бул салгылашуу Наполеондун аскердик генийлигинин туу чокусу деп таанылат. Ал бир эле күндө эки улуу империяны тизе бүктүргөн Европанын чыныгы кожоюну болот. Пруссия падышалыгы Наполеонго каршы согуш жарыялаганда, ал Пруссия армиясынын эскичил жана жай экенин дароо көрөт. Наполеон өзүнүн аскерлерин чагылгандай тездик менен Германиянын ичине киргизип, Йена жана Ауэрштет шаарларынын жанында эки чоң салгылашуу жасайт. Уулу Фридрих мураскорлору Наполеондун заманбап тактикасына туруштук бере албай, болгону 2 жуманын ичинде Пруссия мамлекети жок болуп кете жаздайт. Наполеон жеңүүчү катары Берлинге кирип, Пруссияны өзүнө толук көз каранды кылат. Ал эскичил монархияларды талкалап, Европанын картасын өзү каалагандай чийген улуу реформатор болот. Бул жеңиш анын Германиядагы бийлигин биротоло бекемдейт. Эйлау деген жерде өтө кандуу жана натыйжасыз салгылашуу өтөт. Наполеон биринчи жолу орус аскеринин өжөрлүгүн жана орус кышынын катаалдыгын сезет. Бирок ал артка чегинбей, жаз келгенде Фридланд шаарынын жанында орустарга чечүүчү соккуну жасайт. Орус императору Александр I тынчтык келишимин суроого мажбур болот. Наполеон согуш талаасында гана эмес, дипломатияда да жеңишке жетип, Россияны өзүнүн союздашына айландырат. Ал бүтүндөй Европа континентинде эч ким каршы чыга албаган улуу күчкө айланган император болот. 1807 жылдын июль айында Неман дарыясынын ортосунда Наполеон менен Александр I жолугушат. Алар дүйнөнү экиге бөлүп алуу боюнча жашыруун келишим жасашат. Батыш Наполеонго, чыгыш Александрдын таасирин өтөт. Бул кез Наполеондун бийлигинин туу чокусу эле. Ал кечээки душманын доска айлантып, Британияны толук изоляцияга алууну көздөйт. Наполеон согуштук жеңиштерин саясий ийгиликтер менен бекемдеп, Европанын тагдырын бир гана өзү чечкен эң кудуреттүү инсан болот. Бул келишимден кийин Францияда жана Европада бир нече жылга салыштырмалуу тынчтык орнойт. Наполеон Британияны курал менен жеңе албаган соң, аны экономикалык жактан муунтуу керектигин көрөт. Ал Европадагы бардык өлкөлөргө англис товарларын сатып алууга жана алар менен соода кылууга тыюу салган континенталдык блокада тууралуу декрет жасайт. Бул план Британияны ачка калтырып, тынчтык сурап келүүгө мажбурлуу келе. Наполеон ар бир портту, ар бир чек араны өз көзөмөлүнө алып, блокаданы бузгандарды катуу жазалайт. Бирок бул саясат Европанын өзүнүн экономикасына да катуу сокку урат. Ал соода согушун баштап, бүтүндөй бир континенттин базарын бир борбордон башкарган экономикалык стратегия жүргүзөт. Бул кадам келечекте анын Россия менен кайрадан кагылышуусуна негизги себеп болот. Наполеон өзүнүн кудуретін дүйнөгө көрсөтүү үчүн Европадагы бардык падышаларды жана княздарды Эрфурт шаарына чакырат. Ал жерде 4 падыша жана ондогон княздар Наполеондун алдында тизе бүгүп, анын айтканын аткарууга даяр экенин көрөт. Наполеон бул жерде улуу театрдык оюн сыяктуу саясий шоу жасайт. Ал орус падышасы Александр менен болгон союздаштыгын бекемдөөгө аракет кылат, бирок ортодо ишенбөөчүлүк жарала баштаганын сезет. Ошого карабастан, Эрфуртта Наполеон падышалардын падышасы катары кабыл алынат. Ал жөнөкөй офицерден баштап, Европанын бардык монархтарын өзүнүн залында күттүрүп койгон улуу императорго айланат. Бул анын жашоосундагы эң салтанаттуу учурлардын бири эле. Европанын кожоюну катары Наполеон өзүнүн бийлигине эч ким каршы чыга албайт деп ишенет. Бирок Испанияда ал күтпөгөн каршылыкты көрөт. Ал өзүнүн бир тууганы Жозефти Испаниянын тактысына отургузуу менен Пиреней жарым аралын толук көзөмөлдөөнү пландап, стратегиялык ката жасайт. Испан эли француз аскерлерине каршы партизандык согушту баштайт. Наполеон бул жерде алгачкы жолу элдик рухтун күчүн жана чегинбес каршылыкты көрөт. Испаниядагы бул кан аккан жара Франциянын эң мыкты аскерлерин жана ресурстарын сооруп баштайт. Бул согуш Наполеондун жеңилбес символуна алгачкы чоң күлүккө түшүргөн оор сыноо болот. Ошол эле учурда Наполеон өзүнүн династиясынын келечеги тууралуу кам көрө баштайт. Анын сүйүктүү жубайы Жозефина ага мураскор төрөп бере албасын, ал өкүнүч менен кабыл алат. Империянын туруктуулугу үчүн ал өзүнүн жеке сезимдерин курмандыкка чалуу чечимин жасайт.
1809 Наполеон менен Жозефинанын ажырашуу аземи өтөт. Бул Наполеондун жашоосундагы эң оор эмоционалдык учурлардын бири болсо да, ал мамлекеттин кызыкчылыгын баарынан бийик койгон муздак саясатчы эле.